Арбаңыздар. Бүгін сіздер менен Манас дастаны. Ошонун ичинде Көкөтөй атабыздын ашына Манасқа кабар берүү. Же болбосо Көкөтөй атанын ашы жөнүндө сөз болмокчу. Теги эле Көкөтөйдүн ашы деген өткөн эмнелерди түшүндүрмө бердик. Көкөтөйдүн ашы бул бир кишиге аш берүү эмес, кыргыздын бүгүнкү жашоосу, башынан кечирип жаткан учур, жүргүзгөн ички жана сырткы жүргүзгөн саясаты, эл башына кимдер келди, эл кызматында кимдер деген суроолор. Бул 1856-жылы жазылып алган, Чокон Валиханов тарабынан жазылып алган вариантта Көкөтөйдүн ашында Манас атабызга кабар берилет. Манас атабыз өз убагында Көкөтөйдүн ашына келет. Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантына келсек, Бокмурун Көкөтөй атага кабар берет. Бирок Манас ата бир ай кечигип келет. Ошондо Кошой ата Манаска суроо берет. Ой улум, бул эсирлер Кыргызды талап тоноп жеп бүтмөй болду. Эмнеге чыктың мынчалык дегенде Манас ата: "Ой Кошой баба, бул сиздин эмне кылганыңыз? Бул эл өзүнүн аркын тааныбай, өзүнүн ким экенин тааныбай калган. Булардын мээнетке белин байлабасам, буларга дөөлөт токтобойт" деп жооп берет. Ошол убакыт баш өтүп, Кыргыздын бели мээнетке байланды. Бул акыркы 28 жыл ичинде. Манаска кабар берилген болчу. Бүгүнкү журт агалары, эл кызматында тургандар, Манаска кабар бердиңиздерби? Жок, кабар бергениңиздер жок Манаска. Сиздердин кабар бербей калышыңыздар Манаска эбак эле айтып койгон. Кабар бере албастан Жолойго, Эскарага, Коңурбайга Кыргызды талатып тонотконуңуздарды эбак эле айтып койгон. Эскара жөнүндө, Жолой жөнүндө жана Коңурбай жөнүндө, Коңурбай кайдыгерлик, Эскара бул напси, Жолой напси, Эскара бул сынчы. Азыр элибиз башаламан болуп, кара таандай шурулдап, атына текши мингенгес ар ким өз айылын билгенгес болуп, бирин бири көрө албай, биринин тилин бире албай турган убагыт. Ошондо кабар берген ким кабар берсе, Манас атабызга. Ошол элдин ээси болот. Көкөтөйдүн ашында эмне үчүн бизге ушуларды Көкөтөйдүн ашы деп сүрөттөп образын гана берди дагы, ичинде жаткан сырларды аябай терең бекитип кетишти. Ар бирибиз анализ жүргүзүш, ар бирибиз түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ар бирибиз өзөгүбүзгө, башатыбызга кайрылышыбыз керек. Ансыз астыга жылуу эволюциялык өнүгүү жолунда астыга жыла албайбыз, кадам тыштай албайбыз. Дүйнө элдердин ар биринин өзүнүн өзөгү, өзүнүн башаты бар. Алар дагы өз башатына кайтышат. Эгер жоготуп албаган болсо, биз да кайтышыбыз керек өз башатыбызга, өз наркыбызга. Эмне үчүн руханий байлыгыбызды, жан дүйнөбүздү байыта турган, дил дүйнөбүздү арулантып агарта турган улуу илим Манасыбыз турса, аны окутууга аракет кылбайбыз. Аны үчүн убакыт бөлбөйбүз. Же болбосо бүгүнкү тил менен, орусча, башка элдин тили менен духовно нравственность деп айтылат. Эмне үчүн биз аларды тарбиялабайбыз? Эмне үчүн эл кызматына келген эр азамат жигиттер биринчи өзүн тааныш керек, өзүндөгү душманы менен күрөшө билиш керек. Андан кийин ана эл кызматына келиш керек. Манаска кабар бербей калганын себеби ошол. Эмне үчүн Манаска кабар бербей калдыңыздар? Бул 90-жылга чейин Манаска кабар берип келгендер. Мунун ичинде 3 вариантта Көкөтөйгө Манаска кабар берүү деген жеринде 3 жеринде карап көрсөңүздөр, 3-өө 3 башка кабар берилген. Экинчи Сагынбай Орозбаковду да кабар берилген, бирок Манас атабыз кечигип келген жайы бар. Ал ошо эл анткени 70 жыл жол басып, арып, карып чарчаганы айтылат. Ошондо мээнетке белин байлабаса буларга дөөлөт токтобойт деп кечигип келгенине жооп берет. Бүгүнкү күндө таптаза эле Манасты унутуп, Манаска кабар бербей калгандар бийлик башында. Бүгүн Кыргыз элинде духовный нравственность эмес, руханий байлык эмес, материалдык дүйнөгө кул болгондор бийликке келди. Бул дагы Манаста айтылган. Малды баксаң сам болот, малдуу киши хам болот. Элдин ээси эмес, малдын эле ээси болот. Эмне үчүн? Мал деген эмне? 4 аяктуу жандык же жылкы кой эле эмес. Мал деп жалпы бул дүйнө мүлк, байлык Кыргызда, Манаста мал деп сүрөттөлөт. Ошону гана баккандар бүгүн Кыргыз элине хам болуп келишти. Акыркы 28 жыл ичинде булар хам болду. Аталарыбыздын айткан, дагы бир кыргызга айткан сөзү бар болчу. Бүгүнкү күн үчүн айдаган жылкым сам болду, айылымдын үстү чам болду. Чарбадары бай болду, чайнаганы май болду. 4 булуңдап, сарайлатып үй тегип, тексиздин баары бий болду. Эмне үчүн тексиз болду? Качан кыргыз
4 bulungdап же сарайдатып үй тиктилер. Үй салдылар. Бул акыркы 20 жана 21 кылымда гана үй салып атабыз. Алга чейин боз үйдө эле жашап келбедик. Ооба, дагы бир тарыхый факт деп көз караш менен өткөн чак деп карагандар үчүн дагы бир далил болсун. Анткени 4 булуңдап салып. Эшик алдын карасаң эң кезерде муналар бар, башы көктү тиреген. Ооба, бүгүн шаарларыбызда эң кезерде муналар турат, башы көктү. 15, 16, 20 этаж болду. Мына ушулар жөнүндө сөз болгон. Бул дагы тарыхый факт эмес экен, тарыхый чыгарма экен эмес экен, же ойлоп таап алган ойлор эмес экен дагы бир сүрөттөр. Мына ушул жерде эми үчүн Манаска кабар бербестен калганыңыздар үчүн. Маникер деп эмнени сүрөттөйт? Кыргыз мамлекетинин эки тизгин бир чылбыры. Бийлик бутактары Кыргызды сурап тургандар. Кимдер Кыргызды бүгүн сурап турат? Детсаттан баштап а үйдүн 7-кабатына чейин коррупционерлер отурган. Же болбосо башка жактан келген жок. Ал өзүбүздүн эр-азамат жигиттерибиз. Ал напсинин колу болгон. Ошон үчүн айтылган. Адамды бардыгынан зор жараткан, напсини берген кудурет, напси ичке кирген соң арылбаган ошо. Ооба, биздин белибиз мээнетке байланды. Ак менен караны ажырата турган убакыт келдиби? Келди. Кантип ажыратабыз? Канткенде Манас атабыздын кечигип келген себеби ошол болчу. Ак караны таанызын, жакшы жаманды таанызын, ажырата билсин, мээнетке бели байлансын деген. Азырмак тоолор болбосо талаанын кадырын ким билет, адамда жаман болбосо жакшынын кадырын ким билет. Ошол жамандардын баардыгын көрсөттү кимди ким экенин. Андай болбосо жакшынын кадырына жете алмак эмеспиз. Көкөтөйдүн ашы дейт, чоң казаттын башы дейт. Бул бир тема, экинчи темага уланып кетип аткандын себеби эмнеде? Чоң казат деген эмне? Аталарыбыз эмне? Жер кырып, бирөөдү базып, кыйратып чапты эле деген суроо. Жок. Теңдикти, калыстыкты, адилеттикти орнотуш үчүн аталарыбыз көч баштап келишкен. Бүгүнкү чоң казат эмнени түшүндүрөт? Тег эле чоң казатка эми үчүн Манас аттанды. Эми үчүн жер бетиндеги кыргыз чоң казатка аттанды. Ал жерде кичи казат чоң казат деген. Кичи казат кыргыз жеринде, чоң казат адамзат дүйнө элинде. Эми үчүн чоң казат, эми үчүн Манас аттанды. Атабыз аттанды. Атабыздын жоролору аттанды. Адам акысын жегендер көбөйүп, өз элин кулга айланткандар көп болгондугу үчүн, азаттыкка чыгаруу үчүн, кулчулуктан кутултуу үчүн аттанган. Ошол жерде аттанганда эмне үчүн аттанды? Эми үчүн 60-ынын башы бир кетип атат, бир кылыч менен эле чапса. Ал баш бул баш эмес. Ал биздин идеология кылып тутуп алган башатыбыз, идеологиябыз. Ошолор кетип атат. Бүгүн Кыргыздын өз башатыбызга кайтпастан башка элдердин бизге, дилибизге, дил таануу, дүйнө таануубузга туура эмес келген башка элдердин идеологиясын башат кылып алып карманып жүргөнүбүздө. Ошол баштар аркылуу адам азаттыкка чыгат. Азаттыкка качан чыгабыз? Биз муну сүйүнүп тозуп алышыбыз керек. Анткени билинип билинбестен Кыргызды талаптаногондор, жеп ичкендер Кыргыздын жеринде, Маникердин, мамлекетибиздин бийлик бутактарында эки тизгин бир жылбырын сурап тургандар кимдер бүгүн? Ооба, уябагыда айтып койгон, кетмен чапкан балбандар, шөттү чапкандардаңдар. Кыргызга көрдү терең кенен каскандар 28 жыл ичинде бийлик жүргүзүп келди. Ооба, ичинде аруулары, тазалары, кыйындары, менмин дегендери бар, жанбайм. Бирок ошону менен бирге арышым керем шайлап кой Кыргыз деп кыйкырып, хан башы менен чыгып, казына талагандар да бар. Ооба, бүгүн коррупция менен күрөшүп атабыз деп аттанып атасыздар. Жок, Манаста дастанында аталарыбыз айткан улуу, аруу, керемет күчтөр айтып, эбак көрө билген асын 100 жылдап, 70 жылдап, 90 жылдап көрө билген аталарыбыз айтып, алдуулары алдысыздарын сабашып, бышпаган этти талашып, алдуулары алдысыздарын сабашып турган убагыңыздар. Бийлик орду же бир орун үчүн, кресло үчүн гана талашып, бири-бириңиздерди сабап турганыңыз. Качан биз келебиз? Канчалык Манасты тааныбаган, өзүн өзү тааныбаган. Манасты тааныбаган, ал дил дүйнөсүн өз башатын тааныбаган кыргыз. Ал кайсы жерде алып барба, кайсы жакка алып барба, анткени өзүндө отурган напсинин кулу гана болуп калат. А эгер ошол напси менен күрөшө билсең, анда кыргыз эли асыга өзү көнүү процессинде болот. Биз бүгүн акыркы убакта чоң казат десе бир кыргын үчүн, кыйратып талкалоо үчүн эмес, азаттыкка чыгаруу, адам акысынан жегендерди ажыратып алуу. Ооба, эл талашкан эр-азамат Кыргыздын жигиттери.
Ең бірінші адилеттік менен калыстыктын туысын бийик көтөрүңүздөр. Ең бірінші өзүңүздөр тааныңыздар. Манасты окуп отуруп, жөн эле окуп койбостон арбактардын ак үчүн арбактардын даңтап, даңазалап, ата тектерибиздин ыйык руктарын даңазалап айтып туруңуздар, окуп туруңуздар. Эмне үчүн аталарыбыз Манас дастанын айтканда эчейин деген тумоолор жутчулуктан чыгышып кетишкен. Манас айтып кана. Бүгүн ошол айтып атабыз. Эмне үчүн теле, радио кыргыздын нукуралуулугу, кыргыздын баалуулугу, кыргыздын өзөгү болгон, кыргыздын башаты болгон Манас айтылбайт. Эмне үчүн комустун күйүүсү, чоор, кыяк, кыргыздын өзүнүн күүлөрү ойнолуп, кыргыздын жергесинде эмне үчүн жаңырбайт? Ушул суроолорго маани бердиңиздер. Кыргыздын күйүүсүндө, кыргыздын музыкасында бүгүнкү айтылып жаткан Манас дастанында эмне сырлар катылып жатат? Эмне үчүн эрте менен ушуну айта албайбыз? Эмне үчүн түнү менен ушуну айта албайбыз? Эмне үчүн ушуну жаңыртып элибизге жеткизе албайбыз? Бүгүнкү акыбалыбызды кийинки муундарга эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтып беребиз? Тартылып аткан киноңуздар көп, тартылып аткан ушак сөздөр көп. Акыркы 28 жыл ичинде тартылган кинолор тарбиялык маани маңызы канчалык экенин өзүңүздөр түшүндүңүздөрбү? Жок, анткени түшүнө алган жоксуңуздар. Анткени башатты өзүңүздөрдө дил дүйнө таанымыңыздар, кыргыз таануу алыстап, башка элдерди ээрчип калганыңыздар. Мына биз кайрадан кайтышыбыз керек. Кыргыздын эр азамат жигиттери, кыздары кыргыз үчүн кайдыгыр эмес, кыргыздын ар бир болуп жаткан окуяларга кайдыгыр эмес. Талаада, түштө башка элдердин көчөсүн шыпырып басып жүргөн, аргасыздан жолойдун ордугуна чыдабай качып кеткен кыргыз, отурарга конуш таппай калган кыргыз бүгүн кайрадан келип, кыргыздын отун алып от чаккан уул кыздары, кыргыздын экономикасына, кыргыздын негизги кыймылдаткычы болуп кызмат кыла турган убагыңыздар келди. Адилеттик менен калыстыкты туу тутуп, акты ак дей турган, караны кара деп айта турган убак саат келип жетти. Өзүбүздүн идеологиябыз, өзүбүздүн башатыбыз бар, өзүбүздүн башатыбызга кайрылган. Ооба, теле радиодо иштеген эр азамат жигиттер, Манас жаңырсын, комустун күүлөрү жаңырсын, жана бардык кыргыздын өз инструменттери, бул эмне деген сырларды катып жатат. Дил дүйнөнүн ыргагы, аалам ыргагы менен байланыштырууга комуз, чопочоор жана Манас айтылган ыргактар бирге кыргызча жаңырса деген тилегибиз бар. Кыргызда ошондо гана канында уктап жаткан улуу касиетти ойго тугузга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кан көтөрүлсүн, кыргыз ак ийизине түшсүн. Эки тизгин бир чылбырыбызды Манас атабызга тапшырсак, Манас атабыздын колуна кол кошуп, артында жүрсөк сан кол болуп, астында жүрсөк ак жолу болуп жүрөлү. Бар болуңуздар кыргыз элим, көрүшкүнчө аман эсен.